Себеbi мына менин округумда Каракол, Тоң, Жетөгүз райондорунун мектептеринде көбүнөн мугалимдер бир маселени чечип бериңиз деп сурап жатышат. Кыздарга хиджаб менен мамлекеттик мектепке келинүү тыюу салынсын деп сурап жатат. Себеби биз өлкө светтик өлкөбүз. Бул боюнча дагы маселелерди жүргүзөбүз. Азыркы учурда ошо ата-энелер менен да жолугушууларда ошо өткөндө мына Арабан районуна да барып келдим. Ата-энелер менен да жолуктум, мугалимдер менен жолуктум. Ошо балдарга, кыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп атабыз да, ошо канчалык деңгээлде ошо азыркы учурда жоолук кийүү маселеси өтө. Жолук эмес, жолук кийгизсер мейли, хиджаб деп атам. Жок, хиджаб боюнча 2015-жылы токтом чыккан, анын негизинде классикалык форма деп киргизгенбиз. Ошону аягына жеткизесизби? Азыр Ызатбек кызы Аида депутат менен биргеликте ошо билим берүү жөнүндө мыйзамына киргизип атабыз, ошо школьная форма боюнча норманы. Анан буюрса киргизебиз.